Умра сапарын утушумдун себеби бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Силердин эң мыктыңар кулк мүнөзү жакшылар. Жана ошондой эле дагы бир хадисинде кыямат күнүндө мага эң жакын жана мага эң мындай жакшыңар кулк мүнөзү жакшылар деген. Ушул талабы деп. Катышыңызды мээлеп. Анан эми ошол жерде Барыңыздар 8 бир тууган тең Кыргызстандасыздар, э? Андан кийин Алмазбек деген ал Кыргызстанда төрөлгөн, накта кыргыз. Тескери карасаң 9 тескери калсаң 6 деген. Ойлондура турган. Чоң сыйлыкты алып көргөн эмес экенмин да. Катыштыңыз белеби? Буга чейин катышып көргөм, китеп окуу конкурстарына катышып утпайт экенмин деп эле. Болбойт экен мага деп калгам. Кулк мүнөзүңдү оңдоо, жөнөкөй бол, текебердиктен эч нерсе чыкпайт. Адамгерчиликтүү бол, башкалар менен мамиле кылганды биле жүр. Үйдө бошу менен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон un азыктарына келгенде Ноорус менен Ак Нурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Ак Нурдун чыгарган макарон, un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Урматтуу көрөрмандар, сыналга жакыныраак келиңиздер. Студиябыздын экинчи меймандары азыркы учурда ар бир инсан өзүн өнүктүрүүдө, алга карай кадам таштоодо, кадам таштайт, бирок кайсы бир чекке жеткенде ошол максатынан же болбосо бара жаткан багытынан тайып, орто жолдон башка багытка бурулуп кеткен учурлар аябай көп. А бирок бул жигиттер болсо азыркы учурда социалдык тармактарда, андан сырткары жеке жашоолорунда дагы, билим алууда, кайрымдуулук иштерде дагы жакшы жумуштарды аркалап келе жатышат. Жакында эле Ак багыт кайрымдуулук фонду уюштурган конкурста 1-орунду ээлеген. Өзү жаш болсо дагы өзүнүн бир топ көрөрмандарын топтой алган Памирлик бир тууганыбыз Нажибуллах Памири, ошондой эле барыңыздарга белгилүү Нажибуллахтын агасы Тургунбай Памири. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман кечиңиздер менен. Сиздердин да кутмандуу кечиң. Майраңыздар менен бүгүнкү. Рахмат, бирге болсун. Алгач мен Нажибуллахтан сурагым келип турат. Социалдык тармактарда жаш блогер деген ат менен жүрөсүз. Жакында эле ошол Ак багыт кайрымдуулук фонду уюштурган конкурста 1-орунду алдыңыз. Куттуктайбыз. Бул жерде шарттар кандай болду? Сизден башка дагы бир топ конкурсанттар катышты болуш керек эле. Ооба, көптөгөн 20дан ашык көрөрман катышкан болчу. Анын ичинде мен ушу Умра сапарын утушумдун себеби бул ошол жакта чучуклак аркылуу өткөндүктөн ошону утуп алдым. Мен негизи мурунтадан эле баракчама поэзияларды, цитаталарды окуп чыгарчумун. Андан кийин эле бир күн эле Ак багыт коомдук фонду деген аккаунт мага жазып калды. Ушундай конкурс сизда катышып кетиңиз деп. Андан кийин мен ошо Рамазан жана дин жөнүндө чыгаргандыктан ошондой видеолоруңузга Рамазан айлардын султаны деген хэштегти анан Ак багыт деген аккаунтту белгилеп коюңуз дегендиктен мен ошол ырларыма, цитаталарыма ошондой эме хэштегти аккаунтту белгилеп койдум. Андан кийин эле 3-май күнү өздөрү бир Алато ресторанына чакырды. Андан кийин ошентип эле сыйлыктарды алдык. Андан кийин сыйлыктардын артында сандар бар болчу. Меники 9 деген сан болчу. Дагы бир бала бар болчу, Азамат Давутов деген. Анын сыйлыгынын артында 6 деген сан болчу да. Ал мыкты дуа номинациясынын жеңүүчүсү болчу. Мен болсо мыкты блогер деген номинациясынын жеңүүчүсү болчумун. Андан кийин чучуклак тартканда деген ошол жакта 9 жана 6 сан чыгып калды.
Анткени алтыны биякындай эме тескери карасаң 9, 9ду тескери калсаң 6 деген сөз. Ойлондура тургансыз калды. Кимисине берерин билишпей калды. Ошондо эки катышуучуга сыйлык бериштиби же бир эле сизге сыйлык алдыңызбы? Кайра адилеттүүлүк кылып, кайра дагы эметти, 6 цифрасын алдын сызып койду. Андан кийин ошол 6 ошол сызылган санды таап чыкса, ошол жеңүүчү болот деди. Анан биринчи ал Азамат Давутов алды, алса сызыгы жокту алды, а мен экинчисин ошол сызыгын алдым. Куттуктайлы. Тургунбай, бул Умрага жолдомону утуп алдыңыздар. Куттуктайбыз. Умрага ким барат эми? Нажибулла өзү барабы? Жаатенеңиз барабы? Бул Нажибулланын сыйлыгы, албетте сыйлык Нажибулланыкы сыймык баарыбыздыкы десек болот. Эми умрага бул эми кичинекей, азыр умранын ордуна башка нерсени билим алыш керек. Кыргызстанда эле жашап. Умрасын бул эми азыр атасы бар, апасы бар дегендей буйруса. Агасы бар эми? Агасы бар. Бизде атасын жиберет. Негизи буга чейин мен ошо Кыргызстандан бийли аябай умрага жөнөткөндөр көп болду. Атасын, апасын, анан мен ушундай бир башкалардан сүрдөнүп кеттим да. Менин деле ушундай алтындай болгон ата-энем бар. Мен неге аларды умрага жөнөтө албайм деп ушундай ниет кылып жүргөм. Барып келсе экен деп. Көптөгөн блогерлер, ырчылар ушундай жиберип атты да. Анан бул Нажибулланын эми алып калуусу Кудайдын буйругу экен да. Мен деле бул нерсени күткөн эмесмин. Ушундай катышып атам деп эле мага айткан. Мен эч кандай маани берген эмесмин дейми. Бул ушул талабы деп. Катышып өзүм элдеп. Анан эми ошол жерде Кудай Таала насип кылган экен. Ошо чукулак негизинде ушуга чыгып калды. Биз аябай кубандык. Анан ата-энесиге да ошол замат телефон чалып, Карабалтада турушат да. Аларга да айтышты, алар да аябай сүйүнүп, кубанычында чек жок. Эми өмүрүбүздө биринчи жолу ушундай чоң сыйлыктарды жетишип атсак аябай кубанычтуу. Эми өзүм деле Кыргызстанда таанылып, интернет желесине чыгып жүрөм, бирок мен ушундай чоң сыйлыкты алып көргөн эмес экенмин да. Катыштыңыз беле өзү? Буга чейин катышып көргөм, китеп окуу конкурстарына катышып утпайт экенмин деп эле. Болбойт экен мага деп калгам. Буйрса атабыз жөнөткөн атабыз жакын учурларда умрага атабыз барып келет. Эми буга эми ошол нерсени утупсуң деп бүгүн жаңы телефон алып бердим. Куттуктайлы. Сен ошол нерсени жеңип атыпсың эми. Умраны атабызга эле бер, мен сага ошонун ордуна бир телефон алып берейин деп. Телефон менен жакшы нерселерди дагы тартып чагылдыр деп. Буга чейин эми бунун жашоосун мен көргөм да, кандай акыбалда видеолор чыгарып атканынчы. Жана экран артындагы жашоосун мен көргөм да. Көрсө бул өзүндө телефону жок экен. Атасынын телефонун алып эле кандай тартат десем, бир материал алып алып эле жанагындай дубалга ийилип, анан тарткан бирөө жок, же штатифи жок. Анан өзү жалгыз. Бир комнатага кирип алып эле кечинде окуудан бошогондон кийин. Анан эки отургуч үстүнө коюп, китепке жөлөп, мындай бир видеону тартыш үчүн канча мээнет кылат экен да. Ошо мээнет артында ушундай ийгилик бар экен деп калдым да. Чынында бааладым. Азамат өзү окууну дагы жакшы окуйт. Анан кече жакында жанагы Сапат лицейине тест дагы тапшырган, биринчи, экинчи турдан өткөн болчу. Кече 3-чү туруна да бардым, мен кошо бардым. Ал жакка да өттү. Буйруса жеңилдетүү менен өтүлдү. Сапат лицейине окууга кабыл алындыңыз, Алынды. Куттуктайлы келиңиздер, кол чапып коелук. Бале. Сапат лицейин барыңыздар, билесиңер, аябай кымбат. Мындай эң куртой балдар эле окуп атса, мындай жөнөкөй балдар окуш кыйын. Атамбай дегендер эле балдар, Билем, ошо мээси менен өтүп кетти. Бундагы ушундай ийгиликтер жаратып атат, аябай кубанычтабыз. Жакшы, келип түшкөн билдирүүлөр бар, назар салалы, кезек берели. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен Тургунбай, Нажибулло, аябай сонун, ийгилигиңер арта берсин. Ата-энеңерди умрага жөнөтөбүз дегениңер аябай сонун болуптур. Силерди аябай сыйлайм. Тургунбай, негизи инилериң да өзүңдөй аракетчил экен, ушунуңардан жазбагыла. Буюрса силерден көптү үмүт кылабыз деп акыркы сандар 209 менен аяктаган көрөрман СМС билдирүү калтырган. Дагы бир көрөрманыбыз СМС билдирүү калтырган, акыркы сандар 668 менен аяктаган көрөрманыбыз. Тургунбай, негизи аябай эмгекчил баласың, ушунун баарына кантип жетишесиң дейт. Рахмат. Негизи кыргыз эли ушундай бир жагымдуу сөздөрүн айтып турса, албетте биз мындай дагы да болсо көтөрүлүп, дагы да болсо мындай күчтүү мотивация алып, дагы да болсо алдыгы максаттарыбызды унутпай эскертип турган нерсе. Эми ийгиликтерге өтө деле ийгиликке жеттим деп айта албайм. Кыргызстанга келгенибизге 5 эле жыл болуптур. 5 жылда
Мен дагы бул дагы тамга тааныбай келген, мен дагы тамга тааныбай келгем. Эми бул өздөн келин эле жетип калды, азыр 6-класс болду. Мен 16 жашымда келип 1-класстан киргем. Анан ошо тамга таанып өздөштүрүп, бир эле ал окуу менен чектелбей ушундай коомдук иштерге да аралашып, блогерлик жакты да алып барып, ушинтип жетишип атабыз. Албетте ар бир нерсеге жетишсе болот, убакыт бөлсө баары болот деп ойлойм. Аракет кылса, Аракет кылса болот. Инилериме да ар дайым жакшы кеңештеримди берип турам. Буга деле бул нерселерди мен үйрөтпөдүм. Ошо өзү эле көрүп, башкалардын идеясын уурдайт дейт го, ошондой уурдап эле колдонуп жүрүптүр. Анан окууларын бир эле бул иним эмес, эми үй бүлөбүздө ушул эле чыгармачылыкка, ушундай коомдук нерселерге жакын экенбиз. Башка иним карындаштарым деле бар. Алар жанагы көрүнбөгөндөр, алар мектептерин, окууларын жакшы окушат. Эми сөзсүз түрдө эле экранга көрүнүп мактаныш эмес, эми алар деле окуп атышат. Баары жакшы. Буюрса Кыргызстанга келгенибизге аябай кубанычтабыз. Ушундай кыргыз элибиздин арасында, Кыргызстан мекенибиздин койнунда ушундай керемет мекенде жашап атканыбызга биз аябай кубанычтабыз. Азыр эркин, эмне кылсак баары бар, мүмкүнчүлүк бар. Мектепке барып атабыз, университетке барып атабыз. Талыкпай иштеш керек, талыкпай иштесе, бул жерде Кыргызстанда бардык нерсени кылып койсо болот. Кыргызстанда болбойт деген нерсе туура эмес. Эң жакшы. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон, un азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим. Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгуу үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 20-20-81 WhatsApp номурлар жанаган SMS билдирүү калтырыңыздар. WhatsAppка келип түшкөн билдирүүлөрдү биз жанаган SMS билдирүүлөрдү гана эфирдин жүрүшүндө тааныштыра алабыз. Ал эми сиздер аудио чалуу менен WhatsAppка чалуу жасай турган болсоңуздар, тилекке каршы эфирдин жүрүшүндө биз кошо албайбыз. Ошондуктан шаардык номурга байланышка чыгыңыздар. Дагы бир жолу кайталайлы. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312. Нажибуллах, ошол сиз катышкан конкурстагы кайсы ырларды ырдап бердиңиз, кайсы ырларды айттыңыз, ошолорго бир аткарып берсеңиз. Ал кезде Кыргызстан жөнүндө ырдагам. Алтынбек Исмаилов агайыбыздын Кыргызстан деген ырдаган, поэзиясын ырдагандыктан аякка мындай өттүм. Жана ошондой эле хадисти айтып чыккам. Жакшы. Канча хадис жаттадыңыз? Мен көп эле хадис билем, 2 хадисти айтып чыккам. Келиңиз, ошол айтып чыккан хадистериңиздердин түз эфирде дагы айталычы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силердин эң мыктыңар кулк мүнөзү жакшылар." Жана ошондой эле дагы бир хадисинде кыямат күнүндө мага эң жакын жана мага эң мындай жакшыңар кулк мүнөзү жакшылар деген. Дагы бир хадисинде кыяматта эң мындай оор, эң мындай салмактуу нерсе бул деген кулк мүнөз дейт экен. Ошондон кулк мүнөздү түзөш керек экен. Караңыздарчы. Ыйманга толгон жүрөк. Бали. Ушундай биздин жеткинчектер турганда өлкөбүздүн келечеги кең деп айтсак туура болсо керек. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалычы. Саламатсызбы? Саламатчы. Ассаламу алейкум. Утманды кечиңиз менен түз эфирдебиз. Түз эфирдебиз. Байке, келиңиз. Суроолоруңуз, калуу тилектериңиз болсо жаңырта берсеңиз мүмкүнчүлүк берели. Азыр эфирден чыгапты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бул Турганбаев аби, мен атым Жетиген, бул бала мени таанайт, менин үйүмө келип чай ичип, көпкө жолугуп жүргөнбүз. Кайсыл жактан? Бишкектесизби? Жанында бала бул имиси экен, ошону сурайын дедим мен. Имис экен, мен жакшы көрбөй калдым, азыр телефонду, телевизорду көрүп эле чалып атам да.
Assalamu alaikum, Жетиген байке. Сизге албетте эсимден чыгып кеткен окшойт. Балким жакшы эстесем бардыр. Чайыңызды ичип кеткен болсом аябай ыраазымын. Сизде инсандын үйүнөн чай ичип кеткен болсом. Жанымдагы бир тууган иним мага окшошуп окшошпой атабы аны билбейм, бирок бир тууган иним ишене берсеңиздер болот. Интернет желесинен мени эле көрүп калдыңыздар. Бул жакын кучулар деле жылдыз болуп келатат. Бул бир тууган иним. Жакшы. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен Алайдан келген Алайдан туугандарыңардан чоң салам. Тургунбай Нажибуллах өркүнүңөр өссүн, силерди көрүп аябай сыймыктанабыз дейт. Акыркы сандары 668 менен аяктаган көрөрман. Ассаламу алейкум, азаматсыңар жигиттер, жердештерим аман болгула. Кыргыз жигиттери өнүгүп өсө бергиле. Өлкөбүздүн келечеги силерде жигиттер турганда биз өлкөбүздүн келечегин көрө алабыз деп акыркы сандары 344 менен аяктаган көрөрманыбыз СМС билдирүү калтырган. Дагы бир СМС билдирүү бар. Ассаламу алейкум, кандайсыз Тургунбай байке? Иниңиз дагы сиздей аракетчил бала экен. Иниңизге дагы үйрөтөсүзбү же иниңиз өзү эле үйрөнүп алдыбы дейт. Акыркы сандары 511 менен аяктаган көрөрман. Урматтуу көрөрмандар, СМС билдирүү жазып атканда мүмкүн болсо аралыктарны алыстатып жазсаңыздар, кыргыз тилинин грамматикасына ылайык. Келиңиз. Биринчиден рахмат, Алла разы болсун. Жакшы каалоо тилектериңиздер үчүн сиздер ушинтип колдоп турсаңыздар, биз албетте ийгиликке жетебиз. Биримдикте болсок, баары ийгилик астында деп ойлойбуз. Иниме менеме үйрөтпөйм. Насаат кеңештерим деле билем, үйрөткөнгө убактым деле жок. Өз эле китептерди окуйт, мектепке барып сабактарды алат, кошумча курстарды окуйт, башка нерселерди өз эле кылат. Мен болгону мектебиңди жакшы оку, окууңду жакшы оку. Кыргызстанга келгенибиздин максаты бирден бир максат, бул билим алуу, талыкпай билим алып, жакшы татыктуу билим алып, ошол Памирдеги туугандарыбызга жана жергиликтүү кыргыз бир туугандарга кызмат кылып, сабак берип, Кыргызстан мекенибизге кыпындай болсо дагы салымыбызды кошолу деген максат. Биз кыргыз болгондон кийин жакшы билим алып, ошо Кыргызстан деген мекенди өнүктүрүү ар бир ата уулдун милдети деп ойлойбуз. Анан ошол бир эле билим алмастан кулк мүнөз, өзү кулк мүнөз жакшы негизи. Аябай мындай жылмайып, көбүнчө аудиторияны ошентип топтоп алганда мындай ачуусу жок. Такай жылмайып жүрөт да. Ошо кулк мүнөзүңдү оңдо, жөнөкөй бол, текебердиктен эч нерсе чыкпайт, адамгерчиликтүү бол, башкалар менен мамиле кылганды биле жүр, жакындарың менен мамилеңди үзбө деп ушундай жакшы кеңештерди берип турам. Жакшы. Нажибуллах, жакында эле ушул өлкөбүздөгү аттуу баштуу мектепке, окуу жайга өттү деп айтып атат. Куттуктайлы. Ал жерде сиздин кайсы сабактардан көбүрөөк суроолор берилди? Сизге оорчулук жараткандар кайсылар болду? Аякта деген только эле математика жана логика предметинен берди. Башка предметтерден берген жок. Аякта экинчи тур, анан үчүнчү тур только математика менен логика болду. А биринчи турда ошо көп эле сабактардан болчу да, бит эле сабактарданчы. Математиканы жакшы окуйсузбу? Эң жакшы окуйм. Жакшы. Сабак мектепте кайсы сабактарды, математика сабагынан башка кайсы сабактарды жакшы окуйсуздар? Мен англис тилин жакшы окуйм. Анан кийин кыргыз тилин, орус тилин жана башка сабактарды жакшы окуй берем. Бүт баарын эле. Эң жакшы. Атайын кошумча сабактарга да барып турасызбы, курстарга? Барып турам. Кайсы сабактарга барасыз кошумча? Мен англис тилге барам. Анан кийин орус тилге барам. Ушул эки сабакка эле барам. Анан кошумча немелерге жазылам. Мисалы үчүн комуздарга, гитара четкенге. Атайын сабактарга, Атайын курстарга жазылам. Комуз үйрөнүп калдыңызбы барам? Гитарачы? Гитарады үйрөнүп калдым. Эң жакшы, буюрса Тургунбай, кийинки эфирде комуз менен чакырсак кандай болот? Сонун болот, ага чейин комуз кыргыз күүлөрүн үйрөнүп келсе, колду көндүрүп, колду көндүрүп, анан кыргыз элине комуз менен шаңшытып, кыргыздын бир сиз өзүңүз ырдап, эниңиз коштоп берүү, коштоп. Негизги эле немеси ошо актер ошондой болгусу келет да. Жакшы мындай кинолорго тартылгысы келип, ошол нерселерге кызыга берет. Анан математикадан чынында аябай жакшы окуйт да. Мындай озеки эле бир нерсени санай калсаң деле ошо дароо эле сен калькуляторду ачканча бул эмеси менен чыгарып коет. Ошентип математикадан жакшы да ошол себептен кечеги тесттен да өтүп кетти да.
Болбосо ал жерде канчалаган Бишкектен күчтүү балдар келишти. Башка жактан мындай курстарга катышкан, бул курска деле катышпайт да математикачы. Буюрса жакшы окутканга аракет кылабыз. Биздин бирден бир максатым, менин бирден бир максатым, өзүм дагы көп нерсеге жете албадым деп ойлойм, бирок ушуларды эң жакшы окутканга аракет кылам буюрса. Илериңизге жардам бересиз, Жардам берем. Келип түшкөн билдирүү бар көрөрманыбыздан. Саламатсыздарбы? Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Айтып өтүңүздөрчү, сиздерге үйүңүздөрдө ынтымак каалайбыз. Жасаган иштериңиздерге жараткан Алла Таала береке берсин дейт. Акыр сандары 858 менен аяктаган көрөрман. Биз үй бүлөбүздө 8 бир тууганбыз. 4 кыз, 4 бала. Жакшы. Биз эки эжебиз, менден улуу эки эжем бар, андан кийин менден кийин карындашым, иним, анан буга окшош дагы бирөө бар. Буга окшош деңиз. Барыңыздар 8 бир тууган тең Кыргызстандасыздар, э? Андан кийин Алмазбек деген, ал Кыргызстанда төрөлгөн, накта кыргыз. Кыргызстанда төрөлдү, э? Жакшы. Анда Тургунбай, эфирибиздин вакыты соңуна келип калды. Чоң рахмат сиздерге. Буюрса кийинки эфирлерден дагы күтөлү. Мен бир жаба кыска калдым. Нажибуллах, буюрса комузда кол ойнотуп, жакшы бир күйлөр менен, жакшы бир чыгармалар менен дагы эфирден күтөлү. Ал күндөр дагы алыс эмес, жакын күндөрдө эле бир келип кетиңиз деп, азыр эле эфирдин жүрүшүндө чакыруу берели. Тургунбай өзүңүз алып келип, дагы бир Шамшидин деген байке бар, ал байке менен чогуу, биргеликте. Чоң рахмат сиздерге. Жакын кушуларды келет, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын сыйлап, урматтап бизди чакырганыңыздар үчүн. Бул деле биз үчүн сыймык, бул эфирге чыгыш деле биз үчүн аябай сыймык. Кыргыз элине да чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мекенибиз ар дайым бар болсун. Рахмат сиздерге. Ураттуу көрөрмандар, ушун менен эфирибиз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар, түнүңүздөр бейпил болсун. Үйдө болсо мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон, un азыктарына келгенде Норус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз ушул Норус менен Акнурдун чыгарган макарон, un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен нарынга кеттим.